Саламатсыздарбы, баардыгыңыздарга жалпы салам. Мен Салтанат Айткуловна Урулдаева ушул Элет көйгөй коомдук бирикмесинин Чүй областы жана Кемин району боюнча тең төрайымымын. Ушу биздин Элет көйгөй коомдук бирикмесинин төрайымы Марипа Мукамбетовна ушу карапайым эл менен бийлик адамдарынын ортосундагы көпүрө болуп, бизге көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү берип жатат. Ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, биз өзүбүздүн жергебиздеги көйгөйлөрдү көтөрүп чыгып жатабыз. Мына ошондой эле көйгөйлөрдүн бирөө ушул адамдардын жашоо турмушундагы социалдык жактан кандай абалда жашашат. Ошолорго көбүрөөк көңүл буруп жатабыз. Анткени деген быйыл деген биздин президентибиз Сооронбай Шарипович Жээнбеков ушу баланы коргоо күнү деп жарыялагандыктан балдардын укугун коргоп, ошо балдар кандай жашоодо жашап атат, ошо боюнча териштирүү иштерин жүрүп жатабыз. Ошондой эле ушул Элет көйгөй коомдук бирикмесинин төрайымы Марипа Мукамбетовна ушул эне баланы коргоо боюнча бир көйгөйлүү маселени көтөрүп чыгып, ошол эне баланы коргоо боюнча тапшырманы мага тапшырган болчу. Ошонун негизинде жакынкы арада круглый столдор, тегерек столдор жана ошондой конференциялар өтөт. Ага чейин көптөгөн ушул 7 дубан боюнча аялдардын катышуусунда көптөгөн видео роликтер тартылып жатат. Мына бүгүнкү эле баягы 9 балалуу үй бүлөгө барып, ошолордун видеосун жүктөп бардыгыңыздарды кабардар кылып отурабыз. Эми ушул жерден айтарым, баягы списоктор ушул ар бир айыл өкмөттөн болобу, ушул шаарлардан болобу келген списоктордун бардыгы талапка жооп бербегендей болуп сезилип жатат. Ошол себептен биздин Кемин райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы аким Нурлан Алтымышевич Шашеналиевке кайрылат элем. Ушул Кемин районуна караштуу Кемин, Орловка шаары жана ошондой эле ушул Кемин районуна караштуу айыл өкмөттөрдүн айыл өкмөт башчыларына тапшырмалар берилип, ошонун натыйжасында негизинде тийиштүү мамлекеттик органдарга баягы жүктөлүп, ар бир жашоочунун социалдык абалы каралып, списоктор түзүлсө, аз камсыз болгон адамдардын, көп балалуу, турмушу оор адамдардын, инвалидтердин, жесирлердин, атасыз жетимдердин списоктор так даана түзүлсө. Ошол түзүлгөн списоктун негизинде биздин Элет көйгөй коомдук бирикмесинин мүчөлөрү, башкача айтканда ушул өзүм шайлаган кураторлор ар бир айылдын ар бир группага киргизип, ошол списокторду талкууга алып, эл менен чогуу чын так экенин тастыкташат. Башкача айтканда ошол жерден талкууга алышат. Ошондой эле ошол списоктордун бардыгын тең сураштырып, соцзащиталарга, ошондой эле соцработниктерге барып, биздин кураторлор списокту алат. Ошол себептен ошол списоктун такталышын талап кыламын. Бул биринчи маселе. Ал эми экинчи маселе ушу Нурлан Алтымышевич Шашеналиев сизден суранарым ушул биздин Кемин районунда канча шаар болсо, эки шаар бар, Орловка жана Кемин шаары, ошондой эле айыл өкмөт бар, 11 айыл өкмөт беле. Ошол айыл өкмөттөрдүн бардыгын чогултуп бир күнү ушул Элет көйгөй коомдук бирикмесинин мүчөлөрү менен жолуктуруп, бир мындай тегерек стол сыяктуу эме уюштуруп берсеңиз, жолугушууну жакшы болот эле да. Анткени көптөгөн адамдардан кайрылуулар, башкача айтканда даттануулар түшүп жатат. Ошонун негизинде бир мындай чогулуш кылып, бир ушундай көйгөйлөрдү тактап алыш керек болуп жатат. Ошол себептен ушул мен айткан талаптардын бардыгына көңүлүңүздү буруп, өзүңүздүн салымыңызды кошосуз деп ишенемин. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат.